called Kyrgyzstan and I'm from Aycholpon. Салам достор. Эгерде бул англис тилин үйрөтөм деген кызга эмне болду? Туура эмес сүйлөп жатат деп таң калып аткан болсоңуз, бул албетте менин сөзүм эмес. Мен сиздерге көрсөткүм келип жаткан Extra in English'тагы Hector'дун сөзү. Анда эмесе чогуу угуп көрөлү. Достор, мен көрсөткүм келип жаткан бул видео, бул сериал. Эгерде сиз менин YouTube каналымды көрүп, азастан англис тилин үйрөнүп баштаган болсоңуз, анда мен сизге айтмакмын, кийинки степиңиз, кийинки кадамыңыз бул ошол убактыңыз болгондо Extra in English эпизодду же сериалын көрүп баштагыңыз деп. Бул албетте кыска, кызыктуу жана дагы аз убакытта 23 мүнөттүк видео экен. Буну көрсөңүз албетте тил үйрөнүшүңүзгө аябай жардам берет. Себеби биринчиден бул жерде кантип айтылганын угасыз, жазылышын сабтайтыл менен, жана дагы чоң гана кызыктуу бир көңүлүңүздү көтөргөн жакшы сериал көрөсүз. Эгерде убактыңыз болгон болсо, кааласаңыз жумасына бир жолу же болбосо жумасына 1-2 жолу көрсөңүз болот. Эгерде бул негизи beginner, жаңы үйрөнчүктөр үчүн аябай жеңил, ыңгайлуу сериалдардын бири, бирок дагы деле түшүнбөй сөздөрдөн кыйналып жаткан болсоңуз, анда англис тилиндеги сабтайтылын көрсөңүз болот. Албетте бул линктердин бардыгын менин видеомдун description'дан таба аласыз. Ошол жерден эле басып кирип видеолорду көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми бул жерде 30 сериясы бар. 30 сериясын ошол бөлүп алып көрсөңүз болот. Аябай кызыктуу. Ошондуктан көрүп баштаңыз, эртерээк тил үйрөнүп баштаган болсоңуз. Кийинки дагы сөзсүз көрүңүз деп айткым келген бул Beginner Levels Learn English through Oxford English видео. Бул азырынча beginner'лер үчүн, жаңы баштагандар үчүн. Ал эми Intermediate жана Advanced дагы бар. Аларды кийинчерээк таап сиз менен бөлүшмөкчүмүн. Ал эми бул видеону көрөлү. This is my house. It's not big and it's not small, but I like it. 3 people live here. This is Matt. Hi, I'm Matt. This is David. Hello, my name's David. And that's me. Hi, Helen. Pleased to meet you. So there are 3 people, but there are 4 bedrooms. So today is interview day. What's your job? Бул дагы ошол жаңы үйрөнчүктөр үчүн аябай кызыктуу. Сабтайтыл менен жана дагы ар кандай кызыктуу эпизоддор бар. Ошолорду көрүп, үйрөнсөңүз болот. Жана дагы бир айткым келгени, бул жерде биринчи көргөндө Hi, I'm Matt деп жооп берди. Атын айтып тааныштырганда. Ал эми кийинкиси болсо Hi, my name is David деп. Ошого өзүңүздү тааныштыруунун дагы 2 жолу бар. I am Aycholpon деп койсоңуз болот, же болбосо my name is Aycholpon деп биз үйрөнгөндөй кылып айтсаңыз болот. Ошондуктан ушул 2 сериалды сөзсүз көрүңүз, англис тилин үйрөнүңүз. Колуңуздон келишинче англис тилинде сабтайтыл менен көрүңүз деп айтмакчымын. Себеби ошол кайсы бир сөздүн айтылышын укканга жана дагы жазганга, эстеп калып туура жазганга аябай чоң жардам берет. Анан видеолорду көрүп бүткөндөн кийин жакса жана жакпаса комментарий жазып, өзүңүздүн оюңузду бөлүшкөндү унутпаңыз. Мүмкүн сиздердин комментарийиңизди күтүп отурган адамдарга окуп көрүшүп, мүмкүн алар дагы көрүп башташат. Жана дагы ошол Hector'га окшоп сүйлөбөңүз. I'm called Kyrgyzstan and I'm from Aycholpon деп. Ийгилик.